Текебаевдин соту боюнча Бекназаров менен Ташиевдики делген аудио тарады. Интернетке Атамекен партиясынын камактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин соту боюнча саясатчы Азимбек Бекназаров менен Ата журт партиясынын лидери Камчыбек Ташиевдики делген аудио тарады. Анда эки саясатчы чай үстүндө сотто берген көрсөтмөсү тууралуу сүйлөшкөн. Бекназаровдукуна окшош мен сөөгүн агарткыча калп айттым. Ар калпты айткан сайын Кудай өзүн кечир деп жаттым деп сүйлөгөн. Ал эми Ташиевдики делгенин сотто көрсөтмө берер алдында Текебаевден кат алгандыгын айткан. Убактылуу өкмөттүн мүчөсү Азимбек Бекназаров 19-июлда Текебаев Чотонов сотуна көрсөтмө берген. Ал 13 майда бир нече жыйын болгонун, анда өлкө түштүгүндөгү кырдаалды жөнгө салуу үчүн 2 миллион сом бөлүү боюнча талкуу болгондугун айткан. Ошондой эле Чотонов менен Шыкмаматовду менин сунушум менен Атамбаев дайындаган. Мегаком убактылуу өкмөттүн декрети менен Атамбаевга өткөрүлүп берилген деп айткан. Камчыбек Ташиев да сотто көрсөтмө берип, 2010 жылы 21 декабрь күнү Текебаевдин туулган күнү болгонун, бирок анын иш бөлмөсүнөн таппагандыгын билдирген. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев жана партия мүчөсү Дүйшөнкул Чотонов коррупция беренеси боюнча айыпталып жатат. Алар 2010 жылы убактылуу өкмөттө мүчө болуп турганда орусиялык ишкерден Мегакомду алардын пайдасына чечүү үчүн $1 миллион пара алган деп шектелип жатат. Саясатчылар кылмыш ишин саясий куугунтук деп атап, өздөрүн ак экендигин айтып келишет. Бүгүн вынужден баягы соттон чыксам, сентябрь тартып алды, ошого интервью берип койдум. Башка эч жерде интервью бербейчү. Акем көрдüm de, bak kepişler getiriyorlar. Dişine kararında tüzüğüne götürüyorlar. Bırak söğün ağır kıçıp kaptaydı. Kuday özün geçirdi, ağır kaptaydı kasaya, kuday özün geçirdi vurdum da. Bakam, жалгар көйлөк төгүп чоң күнү. Bırak kuday özün geçirdi o. Жалган vurdum. Oşunday ağarttım. Hiç deseye teşhis yok. Men kılgamanım var özüm aldım. Men an ettim. Lop şarılaştırады емес. Мына прокурорлар отыр. Мен прокурор. Бардық мен тешеге. Вообще тешеге. Кечеден раса колдотуз. Ошентен өмкөнүн акеңди раса окшоштуруп факты менен. Өзү эми ыраазы болду деп тияктап туруп. Сиз аны түрмөдөн чыгарганга, решкадан чыгарганга аракет кылып атасыз да. Ушул жеринен сизди Кудайым колдойт. Бирок улам Кудайдан кечирип, жаппай тоотан кечирип койгон ичимен. Кудай өзүн кечир, Кудай өзүн кечир. Акача зүртүш. Камчука 22-сине билесине мен туулган күнүм болгон. Сен эсиңдеби дейт. Келип мени куттуктап бир вино берген эле, 23-үндө келип. Эсимде жок вино берген, куттуктаган, мен никогда куттуктаган эмес туулган күнүмдү. Эсимде жок да, бирок значит болуп тур да дедим дагы. О, бирок эсимде жок ака. О, ман мен вино алып келгеним. Эмне жазып өттүк ака? Эсимде жазып өттүк. 8-10 деп коюп, сколько? 8-10 литрлик вино көтөрүп келгенсиз. Мен 8-10 билесиз го, мындай бочка болот дедим. Мынтип көтөрүп келип мен дедим. Ман никогда никого көтөрүп келген, тем более албайм дедим.